Кыргыз элинин залкар акыны Элмирбек Иманалиевдин жакшы сөзү бар. Билгендерге бул дүйнө күндөн күнгө үйрөнүү, билбегенге бул дүйнө көрдөн көргө сүйрөлүү деп. Демек силер күндөн күнгө үйрөнгөн адамдардын катарындасыңар деп билем. Урматтуу бүтүрүүчү достор, силер менен кайрадан жалпы республикалык тест түрлөөгө даярдануу сабагы мен Нургүл Тайыр кызы, ЛТР Билим Илим каналы. Кайрадан силер менен морфология бөлүмүн баштайбыз. Кыргыз тилинде сөз жасоонун эки жолу бар: морфологиялык жол, анан синтаксистик жол деп. Сөз жасоонун морфологиялык жолу дегенде ар кандай уңгуларга мүчөлөрдүн жалганып, жаңы бир сөздөрдүн жасалышын түшүнөсүңөр. Биз мурунку сабактарда айтканбыз: атоштон атош жасоочу мүчөлөр, атоштон этиш жасоочу, этиштен атош жасоочу, этиштен этиш жасоочу деп. Көрүп турасыңар, өтүк деген зататочко ч мүчөсү уланып, өтүкчү деген пайда болду. Демек, мында зататочтон зататоч пайда болду. Башкар зататоч, этиш пайда болду. Алгыр этиштен аточ, бүтүр этиштен этиш пайда болду. Бул сөз жасоонун морфологиялык жолу. Маселен, атоштон атош жасоочу мүчөлөр, мына кызыл менен жазып койгом. Мына ушуларды дептериңерге конспект кылып, жазып, өзүңөр ар кандай мисалдарды келтирип, практикалап көрсөңөр, бат эле үйрөнүп аласыңар. Бул бөлүмдө бир аз жаттоодон сырткары дагы логикаңарды дагы туура иштетишиңер керек. Анткени то, дой дегенде то зататоч, дай мүчөсү уланып, сынаточ пайда болду. Демек, зататоч плюс сынаточ барабар сынаточ. Демек, биз аны зататоч плюс сынаточ барабар сынаточ дебейбиз, атоштон аточ жасалды дейбиз. Атоштон этишке уңгусу зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч болуш керек. Мүчө улангандан кийин этиш болуп калыш керек. Маселен, иш деген бул зататоч, ла мүчөсү улангандан кийин иште деп туруп этиш пайда болуп калды. Бул жерде карагыла, ат кас, ат зататоч, кас мүчөсү улангандан кийин ат кас деп этиш пайда болду. Мисалы, узан, озан, алсыра, демик, башкар, ар бир мисалдардан көрсөңөр болот. Уңгусу башка сөз түркүм, мүчө улангандан кийин этиш жасалып калды. Этиштен атош жасоочу, мында уңгусу этиш болуш керек, мүчө улангандан кийин эмне? Же зататоч, же сынаточ, же санаточ, же дагы башка сөз түркүм жасалыш керек. Маселен, бас, бул этиш, ага мүчөсү уланганда басым, ударение, зататоч пайда болду. Бул жерде ташыма алды карагыла, чабынды, чабыш, жазуу, алгыр, кестик, тырмоч, күрөк, мына баардыгынын эле уңгусун карасаңар этиш, мүчө улангандан кийин башка сөз түркүм сөз келип чыгып жатат. Этиштен этиш жасоочу, мында уңгусу дагы этиш, мүчө улангандан кийин дагы этиш пайда болуш керек. Маселен, көнүк, көн, бир нерсеге көн, этиш, мүчө улангандан кийин дагы этиш пайда болду, көнүк деп. Силер азыр канчалык деңгээлде сөз жасоочу мүчөлөрдү эстеп калдыңар? Төмөндөгү мисалдардан көрөбүз. Бул жактагы бекилген сөздөрдү кошо окуйбуз, достор. Чайкор, уңгусу эмне? Чай, андан кийин мүчө уланып, чайкор пайда болду. Демек, бул зататочтон сынаточ пайда болду, атоштон аточ. Силер дагы акыркы мүчөлөрдү коюп, өзүңөр практикалап көргүлө. Мисалы, аткас, тырмоч, бул эмне, бул сөздөрдү толуктап, бекилген жерлерди, андан кийин кайсы сөздөн кайсы сөз жасалды, өзүңөр практикалап иштеп көргүлө. Сөздөрдүн морфологиялык жол менен жасалышын үйрөндүк. Эми болсо синтаксистик жол менен жасалганын үйрөнөбүз. Морфология дегенде ар кандай уңгу сөздөргө мүчөлөрдүн жалганып, жаңы бир сөздүн жасалышын үйрөнсөк, синтаксисте сөздөр менен сөздөр кошулуп, жаңы бир сөздүн келишин үйрөнөбүз. Азыр алгач биз кош, кошмок, кыскартылган бириккен сөздөрдүн жасалышына көңүл бурабыз. Биринчи кош сөздөрдү карап көрөлү. 5 учурда сөздөрдүн ортосуна
дефис белгиси коюлат. Биринчи, маанилеш кош сөздөргө, маанилеш дегенде силер синонимди түшүнүшүңөр керек. Эки синоним катар келсе, анда дефис белгиси коюлат. Маселен, курт кумурска, сак саламат, үй бүлө дегендей. Кийинкиси карама каршы кош сөздөр. Мында эки антоним катар келсе дагы дефис белгиси коюлат. Улуу, кичүү, өйдө, төмөн. Кийинкиси сыңар маанилүү. Сыңар деген бул жалгыз дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, эки сөздүн бири маани берип, бири маани бербей ошонун курамына кошулуп кетсе. Маселен, бала чака, кыз кыркын, жаман жуман деген сөздөр. Кийинки кайталанма кош сөздөр чоң-чоң, бийик-бийик деп. Андан кийинкиси эки сөзү маани бербеген кош сөздөр, алар бириккенде маани берет. Мисалы, үрүл, бурул, бака-шака. Кийинки кошмок сөздөр. Кошмок сөздөр биз мектеп партасында дагы өтөбүз. Булар дефис коюлбай жазылган сөздөр. Бирок жер суаттары дефис коюлганына карабастан кошмок сөздөргө кирет. Анан эмнеге деген суроо боюнча калып кетет кээде. Ушул суроого чекит коюп коюш үчүн кошмок сөздөрдүн жасалышына дагы көңүл бургула. Же болбосо атайын өзүңөрдүн дептерчиңерге жазып алгыла. Кошмок сөздөр дагы 5 учурда жасалат. Башкача айтканда, эки зататооч катар келсе, маселен, айыл, чарба, эки зататооч катар келсе. Эки сынатооч катар келсе. Мисалы, ак кара дегенде бул антоним болуп калды. Мында дефис коебуз. Ал эми кара тоору дегенде эки сынатооч катар келди, ошондуктан бул сөздөрдүн арасында дефис белгисин койбойбуз. Андан сырткары эки санатооч катар келсе, мисалы 17, эки ататооч катар келсе, эч ким деген сыяктуу. Анан эмне үчүн анда жер суаттар дефис коюлганына карабастан ал кошмок сөздөргө кирет. Демек, кошмок сөздөргө киргенинин себеби жети өгүз дегенде жети санатооч, өгүз зататооч, эки башка сөз түркүм катар келсе дагы дефис коюлганына карабастан ал жасалыш жолунда кошмок сөзгө кирет. Эки этиш сөз катар келсе деле, эки башка сөз түркүм катар келсе деле алар кошмок сөздөргө кирет. Башкача айтканда, кошмок сөздөрдө эки компоненти тең маани берип туруш керек. Анан кыскартылган сөздөр, биз силерге кыскартылган сөздөрдүн 6 учурун сунуш кылабыз. Биринчиси башкы тамгаларынан кыскартылган сөздөр. Мисалы, АКШ, Америка Кошмо Штаттары, БУ, Бириккен Улуттар Уюму. Кийинки муундарынан кыскартылгандар, мисалы, филфак, филологиялык факультет. Ушул жерде дароо эле орфографиясындагы айтып коеюн. Филфак дегенде биз достор фил анан фак деп бөлүп ташымалдай беребиз, анткени алар башкы муунунан кыскартылып жатат. Андан кийин биринчи сөзү башкы тамгаларынан, анан кийинки сөздөрү толук алынат. Мисалы, КТРдин президенти десек, биринчи, экинчи сөздөрү толук, кийинки сөздөрү баш тамгаларынан кыскартылат. Мисалы, Кыргыз Республикасынын АА. Биринчи сөздөрү муунунан, кийинки сөздөрү толук алынат. Райаким, райондук аким, обул сот, облустук сот деп. Биринчи сөзү муунунан, кийинки сөздөрү баш тамгаларынан да кыскартылат. Мисалы, ЭРК, КАМАЗ, РАИБИ, райондук ички иштер бөлүмү деп. Биз сөздөрдүн морфологиялык жол менен жасалгандыгын жана синтаксик жол менен жасалгандыгын сүйлөштүк. Эми болсо ошол сөздөрдүн туура жазылышы, деги эле көзүбүзгө көрүнгөн нерселер, башкача айтканда сөз түркүмдөрдүн эң башында турган зататооч жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыргыз тилинде сөз түркүмдөр 12ге бөлүнөт. Алар ичара дагы 3кө бөлүнүп кетет. Маани берүүчү, маани бербөөчү, анан өзгөчө сөз түркүмдөр деп. Маани бербөөчү сөз түркүмдөр булар кызматчы сөз түркүмдөр деп да аталат. Маани берүүчү сөз түркүмдөр зататооч, сынатооч, санатооч, ататооч, этиш, тактооч. Кызматчы сөз түркүмдөр байламта, бөлүкчө, модалдык сөздөр, жандоштор. Өзгөчө сөз түркүмдөр тууранды сөздөр, анан сырдык сөздөр. Ар бир сөз түркүмдүн өзүнө тиешелүү категориялары бар.
Зататооштун дагы өзүнө тиешелүү категориялары бул сан, жак, жөндөмө жана таандык категориялары менен өзгөчөлөнүп турат. Сан дегенде достор жекелик жана көптүк санда колдонулат. Жак дегенде биринчи, экинчи, үчүнчү жакта, жөндөмөлөр дегенде 6 жөндөмөдө зататооч сөздөр жөндөлөт. Таандык дегенде ар кандай зататооч сөздөр таандык мүчөлөрдүн жардамы менен уланып, таандык мүчөлөр менен жалганат. Демек, зататооштун түрлөрү сөздүн составына карай, бул бир эле зататооч эмес, бардык сөз түркүм сөздүн составына карай жөнөкөй жана татаал деп бөлүнөт. Башкача айтканда, кээ бир китептерде грамматикалык түзүлүшүнө деп айтылып жүрөт. Кийинки морфологиялык түзүлүшүнө карай тубаса жана туунду болуп бөлүнөт. Заттардын атоо касиетине карай жалпы жана энчилүү болуп бөлүнөт. Сөздөрдүн составына карай токтоло турган болсок, бул жөнөкөй жана татаал. Бир эле сөздөн турса, булар жөнөкөй зататооштор болот. Асан, парта, китеп. Ал эми 2 же андан ашык сөздөн турса, алар татаал зататооштор болот. Атене, алатоо, өнөр жай деп. Морфологиялык түзүлүшүнө караганда туунду тубаса болот дегенбиз. Өзү эле эреже сүйлөп турат, тубаса туунду деп. Башка сөздөн жасалбаган уңгу, булар тубаса зататооштор. Башкача айтканда уңгу түрүндө турат. Же болбосо ар кандай уңгуларга сөз өзгөртүүчү мүчөлөр уланса дагы алар тубаса зататооштор болот. Маселен, шаарга десе, га мүчөсү бул жөндөмө мүчө, сөз өзгөртүүчү мүчө, бирок жөндөмө мүчө уланып турганына карабастан алар тубаса эле зататооч болот. Анткени жаңы сөз жасаган жок. Туунду зататоошторго мүчө уланып, жаңы дагы бир зататоошту жасашы мүмкүн. Мисалы, там, тамчы, малчы, билим деген сөздөр. Заттардын атоо касиети боюнча жалпы зататооч жана энчилүү зататооч дедик. Жалпы зататооч деген бир түргө берилген аттар, мисалы, гүлчыны, адам, эл, коом, эркек, бала дегендер. Энчилүү зататооштор ушулардын өзүнө гана жекече энчиленип коюлган аттар. Мисалы, азамат бул адам аты энчилүү ат. Буга жер суу аттары кирет. Ал эми заттардын табияты боюнча конкреттүү жана абстрактуу деп бөлүнөт. Көбүнчө ушул нерседе көп ката кетиребиз. Мен силерге жалпак эле тилде кантип айырмалоону айткым келет. Биздин дене түзүлүшүбүздөгү 5 органыбыз катышкан ар бир зататооч бул конкреттүү deyilет. Ушул 5 органыбыздын катыштыгы жок болсо, ошолор абстрактуу deyilет. Алар кайсылар? Мисалы, тилибиз менен даамын сезе алсак, тил, колубуз менен кармай алсак, кулагыбыз менен үнүн угуп анализдей алсак, андан сырткары көзүбүз менен көрө алсак, андан сырткары мурунубуз менен жытын сезе алсак, булардын бардыгы конкреттүү болуп эсептелинет. Ал эми ушул 5 органыбыз катышпаса, алар абстрактуу болуп эсептелинет. Абстрактуу нерселер көбүнчө сезимде, жан дүйнөбүздө ишке ашкан нерселер. Зататооч жасоочу мүчөлөр дагы бар. Мисалы, кызматчы дегенде чы мүчөсү зататооштон зататоошту жасады. Зататооштор сынатоошту дагы жасайт, этишти дагы жасайт. Мисалы карагыла, бул жакта этиш сөздөрдөн зататооч жасоочу мүчөлөр бас дегенге этишке ым мүчөсү уланып басым болуп жасалып атат. Эми биз болсо зататооштордун жөндөөлүшүнө токтолобуз. Зататооштор биринчиси ар кандай жөнөкөй сөздөр жөн эле жөндөлөт. Башкача айтканда, аягы үндүлөр, жумшак жана каткалаң үнсүздөр менен бүткөн сөздөр жөндөлгөндө эч кандай эреженин кереги жок. Атоочто эмне суу, эмненин суунун, эмнеге сууга, эмненин сууну, жатышта эмнеде сууда, эмнеден суудан. Ал эми аягы сыкы, ныкы, фыты, кыты, ныгы, ныды, мыны менен бүткөн сөздөр жөндөлгөндө, жөндөлүп жаткан сөз менен уланган жөндөмө мүчөнүн ортосуна ылайыктуу бир тамга кошулуп жөндөлөт. Мисалы, Минск, Минскинин, Минскиге, Минскини, Минскиде, Минскиден болуп жөндөлөт. Андан кийин таандык мүчөлөр уланып дагы жөндөлөт.
Биз мурунку сабактарда айтканбыз, таандык мүчөлөр экиге бөлүнөт. Жакчыл таандык жана жалпы таандык деп. Жакчыл таандык дегенде биринчи, экинчи, үчүнчү жакта, мисалы, атам деген биринчи жактагы таандык мүчө уланып турат. Атамдын, атама, атамды, атамда, атамдан деп жөндөлөт. Экинчи жакта таандык мүчө уланганда атаң, атаңдын, атаңа, атаңды, атаңда, атаңдан. Үчүнчү жакта атасы, атасынын, атасына, атасын, атасында, атасынан. Ал эми жалпы таандык мүчө бул ныкы, ныкы мүчөсү уланып турган сөз дагы 6 жөндөмөдө жөндөлөт. Бирок кайбир мүчөлөр түшүп калат. Ошол нерселерге көңүл бургула. Атасыныкы, атасыныкын, атасыныкына, атасыныкын, атасыныкында, атасыныкынан. Жогорудагы категориялардын биринде бул заттардын жак таандык жана жалпы таандык болуп турган түрүн дагы айткан элек. Дагы бир ирет силерге мындай түшүнүктүү болуш үчүн майдалап түшүндүрөлү. Мисалы, биринчи жакта жекеликте ым мүчөсү болсо, көптүктө ыбыз. Жекеликте ың, сылык түрдө ыңыз. Көптүктө ыңар, анан ыңыздар. Биринчи жакта мүчөсү кала берет, аты, баласы деп. Ал эми жалпы таандыкта ныкы бул толук туруда кыскартылган түрүнө да жол берилет. Мисалы, баламдыкы, баламкы экөөнө тең жол берилет. Андан мен чоң атамдыкында болчумун. Анда мен чоң атамдыкына болчумун. Чоң атамкы Сары булакта кыштоочу. Эми болсо биз зататооштун синтакстык кызматына токтолобуз. Зататооч ээликте, баяндооштукта, аныктооштукта, толуктооштукта, бышыктооштукта милдетти аткарат. Кайсыл учурда болот? Эгерде биздин зататоочубуз атоош жөндөмөсүндө турса, атоош жөндөмөсүнүн суроосу ким эмне, кимдер эмнелер. Баяндооч дагы боло алат. Биздин мектеп партасында кээде баяндооч этиш гана сөз баяндооч боло алат деп коебуз, бирок зататооч сөз дагы баяндооч боло алат. Кыргыз тилинде орус тилинен айырмаланып, баяндооч дайыма сүйлөмдүн акырында келген сөз. Демек, сүйлөмдүн акырында келген сөз зататооч болобу, сынатооч болобу, этиш болобу, ал баяндооч боло берет. Баяндооч экиге бөлүнөт, этиштик жана атооштук баяндооч деп. Демек, биздин класстагы эң жакшы бала Асан десек, Асан деген өзү зататооч сөз, сүйлөмдүн акырына келди. Демек, бул атооштук баяндооч болуп кете берет. Асандын китебин алдым. Кимдин китебин алдың? Асандын. Мында аныктооштук милдетти аткарды. Китепте кызыктуу маалыматтар бар. Эмнеде? Китепте мында достор табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланып, тике толуктоошту уюштуруп, толуктооштук милдетти дагы аткарды. Мен быйыл Ысык көлгө барам. Каяка барасың? Ысык көлгө. Демек, бул бышыктооштук милдетти аткарды. Силерге айтып өткөндөй эле, биздин зататооч бардык сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Зататооштун дагы бир категорияларынын бири жөндөмө. Силер болсо 6 жөндөмөнү билсеңер абдан жакшы. Эгер билбеген болсоңор 6 жөндөмөнү жазып, мен көрсөткөн мүчөлөрүнүн бардык түрлөрүн жазып, бири-биринен айырмалаганды үйрөнгүлө. Анткени бул 6 жөндөмөнүн суроолорун жана мүчөлөрүн билип алуу орфография менен синтаксте абдан пайдасын берет. Анткени карагыла, илик жөндөмөсүнүн нын мүчөсү. Мен бир эле жөндөмөнү мисалга келтирейин. Нын ар кандай үндүү менен бүткөн сөздөргө илик жөндөмөсүнүн нын мүчөсү уланат. Эгерде жумшак үндүүлөр менен бүтсө, дын мүчөсү уланат. Эгер биздин сөзүбүз каткалаң менен бүтсө, тын мүчөсү уланат. Ал эми биринчи, экинчи, үчүнчү жакта таандык мүчөлөр уланганда ын, ун, ин болуп өзгөрүп кетет. Мисалы, Кыргыз Республикасы КР дегенди кыскартылганын баарыңар эле билесиңер. Кырдин деп жазылабы же кырынын деп жазылабы деп көп талаш пикирлер бар. Кыр деп кыскартылганда р. Биз кичинекей классыбыздагы тамгаларды үйрөнгөнүбүздү эстейли. Рны р деп үйрөнгөнбүзбү же р деп үйрөнгөнбүзбү? Албетте р деп үйрөнгөнбүз. Р жумшак, ошондуктан кр дин деп уланат. Эгерде Кыргыз Республикасы деп аны биз толук түрүндө жазганда нын мүчөсү уланат. Кыргыз Республикасы нын деп. Ал эми мен мектептен келатам дегенде орфоэпияда д угула берет кулагыбызга, бирок мектеп дегенде п каткалаң, ошондуктан тын мүчөсү уланат.
мектептен деп. Мына ушундай орфографияда дагы абдан пайдасы бар. Ал эми синтаксте болсо, илик жөндөмөсүнүн ушул 16 мүчөсү кайсы сөзгө уланса дагы аныктооч болот. Мисалы, Айшанын жарыгы жанып турат же Айшанын үйүнүн жарыгы жанып турат. Бул жерде кайсы сөзгө илик жөндөмөнүн мүчөсү уланды? Албетте Айшанын. Демек, биз суроону бербей туруп деле Айшанын дегенде илик жөндөмөнүн мүчөсү уланды, аныктооч деп талдасак деле жаңылышпайбыз. Далил катары айткым келет, аныктооштун силер суроолорун деле карап көрсөңөр, кимдин эмненин деген суроолор бар. Демек, бир элемент жөндөмө менен силерге орфографиялык билимде канчалык зарылчылыгы, синтаксте канчалык пайдасы бар экендигин айта алдым. Ал эми барыш жөндөмөсүнүн алгачкы мүчөсү 8, кыскартылган түрүндө 12 болот. Табыш жөндөмөнүкү 16, жатыш жөндөмөнүкү 8, чыгыш жөндөмөнүкү 12. Булардын ар биринин өзгөргөн түрүн сөзсүз дептериңерге конспект кылып жазып алгыла. Мынакей достор, видеону токтотуп туруп дагы конспектлеп койсоңор болот. Мына үндүүлөр менен аяктаганда нын, нун, нин, нүн. Мисалы, бала дегенде а үндүү менен бүтүп атат, ошондуктан баланын. Бул жерде жаз дегенде з жумшак болуп атат, ошондуктан жаздын. Кат дегенде т каткалаң болуп атат, каттын. Малын, саатын, баласынын, инисин дегенде көрдүңөр, мүчөлөр кыскарып кетип жатат. Барыш жөндөмөдө үндүүлөр менен аяктаганда га, го, ге, го уланат. Тала үндүү менен бүтүп атат, талаага. Каткалаңдар менен бүтүп атат, таш деген, демек ташка. Педагог ко болобу же педагог го болобу деп кээде талашып калабыз да. Педагог дегенде г жумшак менен бүтүп атат, ошондуктан педагог ко деп айтылганы менен педагог го деп жазылат. Кийинки табыш жөндөмөсү үндүүлөр менен бүткөндө ны, ну, ни, нү, жумшак үнүстөр менен бүткөндө д, ду, ди, дү, каткалаңдар менен бүткөндө кайрадан т, ту, ти, тү. Чыгыш жөндөмөдө деле ушундай, үндүүлөр же жумшактар менен бүтсө дан, дон, ден, дөн, каткалаңдар менен бүтсө тан, тон, тен, төн. Мына ушинтип достор, биз силер менен сөздөрдүн морфологиялык, синтакстик жасалышын, зататоштордун өзүнө тиешелүү категорияларын үйрөнүп болдук. Силер менен мен Нургүл Тайыр кызы, ЛТР Билим Илим каналы.